Атамбаев айыпқа жығылды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 3 саясатчыға 100 000 сомдон 300 000 сомго чейин төлөп берет. Бул тууралуу бүгүн 28 февралда Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда, 15 февралда экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына карата берилген доо арыздын негизинде соттук отурумда маалымдалды. Эске салсак, Айзимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаев экс-президент Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалынын директору Дмитрий Ложниковдун үстүнөн арыз жазган. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалындагы маегинде Айзимбек Бекназаров жана Кеңешбек Дүйшөбаевдер өлкөдөгү инкылаптардан пайда көрүүнү эңсеп турганы жана Келдибековду коррупцияга байланыштуу деп айыптаган. Мындай айыптоого 3 саясатчы сотко кайрылып, 18 миллион сом өндүрүүнү көздөп, доогерлерден ар бири 3 миллион сомдон талап кылган. Булак барометр чекиткейди. Мен да кошуп кетейин. Революциядан кийин мен ички иштер министринин орун басары болгом. Именно да ички иштер министрлигинде коррупция менен күрөшүү башкы башкармалык бар болчу. Мен ошондо следственно оперативный группа түзүп, Максимдердин жеп кеткен акчаларын изилдөө боюнча чоң фактын таап чыккам. Агропрод корпорация деп Бакиевдин убагында түзүлгөн. Ошо Агропрод корпорацияга 17,5 миң тонна буудай бөлүнгөн. Ошол убакта ундун баасы көтөрүлүп кеткен. Ошо ундан, буудайдан ун жасап туруп, эл журтка арзан баада бериш керек болчу. Бирок Максим ошо башында туруп 17,5 миң тоннаны Госмотрезервден алынган. Алып туруп Карабалта спирт комбинатына киргизип туруп, ошондон буудай жасап туруп, арак кылып жасап туруп 180 миллион сомду жеп коюшкан. Мен 180 миллион сомду ошо следственно оперативный группаны түзүп, башында туруп мамлекетке ошол убакта МВДнын тарыхында биринчи жолу болуптур. 180 миллионду накталай бюджетке төктүрткөнмүн. Ошо төктүрөрдүн алдында Атамбаев мени чакырып алып, дагы башка бир топ чоң кызматтагылар мени токтоткон бул ишти. Токтоткон деп абдан суранышкан, кысым кылышкан. Ошо прод корпорациянын башында турган жигиттер мага 500 000 доллар предлагать этишкен. Мына үстүндө Алла Таала турат. Эгер мен калп айтсам, ошону албай туруп, ушунча төктүргөм. Мен Атамбаевге айткам ошондо. Урматтуу Алмаз Шаршенович, биз эмне дагы акча жегени келдикпи? Дагы Бакиевдердин жолуна түштүкпү деп. Ошондо Атамбаев ошонун иштерин баарын жаптыранга башында турган. Андан кийин дагы мен бир топ иштер чыгаргам. Аны дагы Атамбаев жап деп турган. Биз ошону какшап айтып келсек, ошол убакта эч ким укпай